Саламатсыздарбы. Эмеси Леошондо программасы. Бишкекте коменданттык убакыттын экинчи түнү өттү жана көпчүлүк эл акырында катаал чараларга көнүп, анын себептерин да түшүнө баштады. Албетте айрым адамдар өзүнүн мүнөттүү кызыкчылыгын жалпы коомдук муктаждыктан өйдө койгон учурларда кездешет. Бирок андайларды кээде социалдык тармактардагылар эле тыйып коюуда. Кечээ күнү президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Тигран Погосян менен жолугуп, коронавирустан чыккан эпидемияны чектеп же токтотуп, анын болочок кесепеттерин мүмкүн болушунча азайтуу же жумшартуу үчүн эл аралык уюмдар тарабынан Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүлсө жакшы болор эле деп билдирген. Эл аралык валюта корунун аткаруучу комитети маселени ыкчам карап, Кыргызстанга 120 миллион 900 миң доллар жардам көрсөтүү чечимин жактырды жана Кыргызстан пандемия башталгандан кийин эл аралык донор уюмдарынан каржылык жардам алган биринчи мамлекет болду. Өнүгүп келаткан өлкөлөргө андай жардам керек экенин кечээ күнү Бириккен Улуттардын баш катчысы Евроньюска берген интервьюсунда да айткан. I think that people are gaining conscience that this is serious. Мен оюмча бул маселе канчалык олуттуу экенин элдин баары түшүндү жана дүйнө мамлекеттери ынтымакта биргелешип аракеттенбесе, абал ого бетер начарлайт. Вирустун жайылышы токтотулбаса, ал миллиондогон адамга жугат жана миллиондогон адам каза табышы мүмкүн. Андайга жол бербеш керек. Катаал чара көргөндөн башка эч кимде эч кандай арга жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иштеп чыккан чараларды аткарып, баардык мүмкүн болгон ресурстарды пайдаланып, ар бир үй бүлө менен ишкерге жардам берүүгө тийиш. Resources in order to be able to keep households and businesses afloat. Акыркы мезгилде ар башка маалымат каражаттарында азыркы коронавирус Ухань шаарындагы вирусология институтунда жүргүзүлүп жаткан илимий иштердин жыйынтыгы болушу мүмкүн деген кабарлар чыга баштаган. Ал тууралуу 23 март күнү Орусиялык «Известия» гезити да макала жарыялады. Гезитте Nature Medicine деген атактуу эл аралык илимий журналда 15-жылдын 9 ноябрында чыккан макалага шилтеме жасалат. 15-жылдагы ал макалада жасалма вирус чыгаруу ыкмалары жана андай вирусту адамга жугузуу тууралуу жазылган. Макаланын 15 авторунун экөө Ухань институтунун атайын патогендер жана биологиялык коопсуздук лабораториясында иштеген окумуштуулар болгон. Калган 13 автор болсо АКШнын Түндүк Каролина штатынын университетинин кызматкерлери болчу. Мындай маалыматтар негизинде ар башка кушактар тараган. Бирок ошол эле Nature Medicine журналында жакында жарыяланган макалада азыркы COVID-19 оорусуна себепкер болгон SARS-CoV-2 вирусунун теги жасалма эмес. Аны азыркы технологиялар менен лабораторияда чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок деп айтылат. Бирок Бириккен Улуттардын баш катчысы дагы кечээки интервьюсунда азыр күнөөлүүлөрдү издөө мезгили эмес деп билдирди. I think the World Health Organization has issued clear guidelines. Мен оюмча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму так принциптерди иштеп чыкты жана ар башка мамлекеттер же уюмдар бирин-бири күнөөлөп, ким кандай ката кетиргенин издегенден алыс болуш керек. Азыр бардык эл аралык күчтөр биригип, пандемиянын жайылышын токтотуш керек. Адамдар менен ишканаларга жардам көрсөтүү чаралары дагы биргелештирилип, андай аракеттерден жыйынтык чыгарын камсыз кылууга тийиш. Funds that the present situation requires. Вирус болсо кеңири жайылып, анын кесепети дүйнөдөгү бир топ өнүккөн мамлекеттерге да тийүүдө. Оору жуккандардын саны боюнча 85 миң адам менен дүйнөдөгү биринчи орунга Америка Кошмо Штаттары чыкты. Кытайда коронавирус 82 миң адамга жуккан. Италияда ооругандардын саны андан 1 миң адамга кем. Бирок Кытайдагы эпидемия токтотулду. Италия болсо андай жыйынтыкка жете элек. Кыргызстанда вирус жуккандардын саны 60-ка жакындады. Өлгөндөр азырынча жок. Дүйнөдө бардыгы болуп 24 миң адам кайтыш болду. Алардын саны боюнча биринчи орунда Италия 8 миң адам, Испанияда 4 миң адам набыт кетти. Кытайда болсо 3200 адам өлгөн. Бирок айыккандардын саны андан арбын 122 миң адам. Башкача айтканда, вирус жуккандардын 85% айыгат. Бирок бул статистика так эмес, анткени пандемия толук изилденип чыга элек. Дагы ар башка терс жаңылыктар болушу мүмкүн. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.